Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыз уланталы жана биздин студиябызда музыкалдуу, таланттуу конок келди. Баса белгилеп коркпой айтсак болот, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шахризада Аскарова. Кош келиңиз. Эже, сыйлыгыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кече президенттин колунан сыйлыкты алдыңыздар, Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер укмуш, президенттики өзүнчө, элдики өзүнчө болуп, элдер менден биринчи сүйүнүп атышат. Аябай сүйүнүп атышат. Көргөн жерден мейли эшикте болобу, мейли кошуналар болобу, мейли конокко барсам деле, же мындай деле мына азыр Фейсбукта отурабыз да баары эле. Мурда эже саламатсызбы дечи, азыр сразу эле сыйлыгыңыз кут болсун, жакшы болду, бизге да жакшы болду, деп калдык дегендер болуп атат. Аларды көрүп, оо деп таң калып, андан бешбетер сүйүнүп атабыз. Чоң рахмат элибизге, чоң рахмат. Алганга чейин жанагы колуңуздарга сыйлык тийгенге чейин ошо Фейсбуктан жарыяланып калбады беле? Ошол инсандарга сыйлык берилет экен, эмгек сиңирген артистти алып атышат деп. Ошондо эле биз приказ чыгып, ошондо эле биз аябай кубанып калдык. Эми баягы сиздердей таланттуулар, ошо музыканын баягы жан дүйнөсүндө жашагандар эми алганда чын эле сиз айткандай башкача сезим болот. Рахмат. Шахризада эже, чынында эл сиздин ырларыңызды сагынды, сизди күтүп атышат. Анан сизде да жакшы жаңылык бар экен, концерт берейин деген. Буюрса даярданып атам. Ошо негизи былтыр ошо чөл жашка деп даярданалы деп бир элге отчеттик концерт берип коелу деп былтыр баштаганбыз, бирок анан эми азыр демөөрчүсүз болбойт экен. Анан быйыл болсо Кудайдын насиби буйруп, ошо өзүм жердештерим, мен өзүм Сары Өзөн Чүйдүн Сокулуктун кызы болом. Анан кийин алар болсо ошо жаздан бери жардам берип, кем карчымды көтөрүп, баягы баштап коюшту. Буюрса анан ушул мына жакын арада деп турабыз. Азыр ортолуп калдык да. Эми дагы бир кичине бир кемирип койсок, Кудай буйрса концертибизге баарыбыз, элдин баарын чакырабыз. Жердештериңиз, жакындарыңыз жакшы экен анда, ушундайлар көп болсун. Рахмат, көп болсун. Колдоп тургандар, дайыма сүрөп тургандар, анан сизди алдыга чыгарып тургандар көп болсун. Анан алардын шылтоосу менен биз сиздин концертиңизди көрөлү, ырларыңызды угабыз, сагынып калдык. Албетте. Бүтүндөй Кыргызстанды чакырам, бүт баарын. Жалпы күтүп калышта болуш керек, Шахризада эже, айтсаңыз, акыркы жылдарда ушул баягы наам берүү боюнча эл арасында дагы ар кандай сөздөр жүрүүдө дегендей, бирөөсүнө эрте берип атат дейт, бирөөсүнө кеч берип атат дейт. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эми мындай да, мисалы биз артка сарсип салсак, мисалы биз советтик доордо иштеп калдык да, анан кийин филармонияда иштеп жүргөндө коллективдер көп да, мисалы оркестр бар, анда эле 70-тен ашык киши. Ар бир комузчу өзүнчө талант, ар бир чоорчу өзүнчө талант. Анан кийин би ансамбль, анда да бир 40-50 киши. Анан шайырлар тобу, акындар, кандай гана залкарлар бар болчу мен иштеп жүргөндө. Андан кийин биз жаштар болчубуз, эстрада ансамбль. Анан кийин ошондо эле бизде ошо филармонияда билинчүдө мисалы көп деле бутурап берчү эмес ай. Бир Самара эже алганын билебиз, бир 20 жыл иштеппи, 15 жыл иштеп ушундай болуп акырындап. Андан кийинки эжелер, мисалы Нуржамал Табалжыбек кийин алды, Анара Мадиева вообще кийин 38 жаш, 40 жашында алды, ушундай да. Ушундай кандай бир өздөрүнүн тепкичтери бар болчу да. Анан кийин биз деле вообще ал кезде наам жөнүндө да ойлочу эмеспиз. Аны өмүр бою иштеп жүрдүк. Анан кийинки жылдары могу азыркы заман деп коелучу, жаңы заман деп, эгемендүүлүктө бир башкача болуп, чаржайыт болуп кетти, биз да түшүнбөй калдык. Анан кийин бирок негизи жаштарга берсе деле болот, баягы стимул болот, жөлөк болот дегендей. Эми 1-2 жыл эмес, 3 жыл эмес, бир жокто бир 10 жыл иштеш керек. Иштөө деген эмне? Артисттин иш деген эмне? Бул деген элдерге аралоо, элдер менен баарлашуу, элдерге жан дүйнөсүн, ырларын тартуулоо. Анан азыр көбүнчө баары тойдо болуп калбадыбы? Ушул да кандайдыр бир парадоксту жаратып атат да. Мен да өзүм кээде билбей калам. Туурабы, туура эмеспи депчи. Бирок биз деле заманга жараша тойдо жүрөбүз. Анан кийин баягы нан керек да. Биздин кызматыбыз ошол да. Ыр менен оокат ташыйбыз да үйгө, туурабы? Анан кийин заманга жараша ушундай болду. Бул деле жоголот болуш керек. Кийин бара-бара бүт баары артисттер өз ордуларында болуп, чоң сахнанын, ыйык сахнанын үстүндө элге ырларын тартуулайт болуш керек. Анан кийин эми азыр тенденция жаштарга өтө мындай 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл деген мурда жок болчу.
же үчір деген жок болчу. Эми жаштар таарынбасын, эми өйдө ылдый сөз болуп атат. Биз деле барал жашка келип калдык, өзүбүздүн оюбузду айтканга акылыбыз. Анан эми жок дегенде баягы жөнө тойдо жүрүп ырдабай. Анан кээ бир жерде дагы ушундай сөз жүрүп атат. Жалаң гана баягы мамлекеттик иш-чараларда жүргөндөр алып кетип атат да, баягы көзгө көрүнүп калып атат да. Ал эми нукура элди аралаган. Лейлек, баткен, ош, талас, аксай, арпа, чаткал, алабуканын баарын аралагандар калып калып атат да. Биздин советтик доордогу ырчылар көбүнчө ушундай болгон да. Баягы 15 республика бар эле го, советтер союзу. Бүт баарын анда деген ушундай иштечүбүз да. Кыргызстандын 4 бурчун, тим эле ар бир айыл кыштакты мектепти калтырчу эмеспиз да. Вот сиздин айылыңыз мисал 1-май болсо, сизде Карла Маркс болсо, 2 айыл жанашып турат да. Сизге да барабыз, сизге да барабыз, тигил айылга да барабыз. Ар бир айылдын өзүнүн угуучулары күтүп турчу. Эртең бир күнү бизге келет деп. Азыр андай жок да, айыл кыштакка жетпей атат. Искусство элге жетпей атат. Бүт баары Фейсбукта болуп, бүт баары интернет аркылуу болуп, анан эле жаштардыгы көрүнүп, баягы нукура 20-30 жыл иштеген өнөрпөс адамдардын эмгектери көрүнбөй калып атат да. А бирок быйыл ушундай башкача бир мындай нукка бурулуп кетти. Баары эле айтып атышат, биз деле алып кичине кооптондук дагы, тили ууп калбасак болду деп. Себеби деген аябай акыркы жылдары болуп атат, тим эле урушуп атышат, көп эле өйдө ылдый сөздөрдү айтып атышат. Анан ойлоп каласың, туура эле алдыкпы я деп да кооптонуп калдык. Бирок Кудайга шүгүр, баары айтып атышат, эл деген тараз экен. Элден эч качан баягы туура эмес пикирди укпайт эмес. Баягы көп эл, ошо элдин көпчүлүк бир ою туура келсе, ошол туура болуп калат экен. Анан азыр ушу баары айтып атышат, рахмат, ошо туура берилди деп. Ана бирок менин ичимдеги дагы көйгөйүм ошо дагы канча өнөрпоштор калып калды деп. Анан баарын сооротуп атам, мен Кудай буйруса мына жугуштуу болсун, могу жаңы жылга жетпей силерди алгыла депчи. Буйруса. Шахризада айтсаңыз, мисалы ошол сиздер концерт коюп жүргөн убактарда ар бир айылды кыдырып жүргөн убакта тыйын тыпыр деген маселе кандай болчу? Мисалы азыр шоу-бизнес тыйын табуу болуп калды, шоу-бизнес жанынбагы болуп калды. Ошол эле сиз айткандай той деп ар бир кээ бирлер баягы ким канчага барганын билип калды деген сыяктуу. Азыр гонорар менен иштеп калышты. Сиздердин убагыңыздарда кандай болчу? Айлык болчу? Айлык болчу. Мисалы менин 116 сом айлык болчу. Филармонияныкы. Анан биздин улуулардыкы баягы 180, 200 ушундай эле болчу айлык. Гонорар деген жок. Бир гана ошо телевидение, радиого ырдап же тартылып калсак, кичинеден баягы платежный квитанция келип, гонорар келип калчу. 5 сом, 3 сом, 10 сом ушундай келип калчу. А деле бир чоң акча болчу. Анан кийин баягы биз болсо ошо кайсы жака маршрут чечип берсе, мисалы филармония жиберип бөлөт да. Силер бияка, силер бул районго, жаштар бияка, акындар тияка депчи. Ошентип иштеп айлыгыбызды алып кой эле жүрө берчүбүз. Дайым даярдап кетчүңүздөр, да? Суточный берчи, 1 сом 50 тигинден ага тамактанып алчубуз. Анан кайра келип айлыгыбызды алып, эч кандай гонорар менен ишибиз жок. Баягы мындай кадимкидей эле вот дүкөнчү иштейт го, жумушка барып зарплатасын алчу илгери. Саанчы барып жумушка барып зарплатасын алчу го, өтүкчү деле илгери. Ошондой эле болчу. Ар ким өзүнүн эмгегин иштеп, өзүнүн акысын алчу да. Ошондой эле иштеп жүрчүбүз. Анан азыр болсо гонорар болуп калбадыбы? Кааласам барам, каалабасам барбайм дегендер да болуп атат. А биз эми советтиктер азыр биз бергенин эле алып атабыз. Анан көңүлгө жараша болуп калды, бизге да көнүп калган окшойт, булар советтиктерге боло берет деп. Мына азыр айтып коеюнчу, ушу телевизордончу, туугандарым деле, тааныштарым деле боло берет деп коет. Анан Кудайга шүгүр, болуп атат. Боло берсин, эми ошондон да кем калбайлы биз. Элде болсо бизде болот дегендей. Анан азыр мындай кылалычы, Шахризада. Сизди көрүп тургандар, жалпы биздин телекөрүүчүлөр, жалпы Кыргызстан батыраак ырдаткылачы, биз менен сагындык, экөөбүздүн талантын сагынып калдык деп калышкандар. Эфир сырткары дагы Алмаз мырза экөөбүз сүйлөшүп атты, Шахризада эженин ырдаганы аябай сонун болчу деп, анан үнүн дагы, үнүн тураганга аракет кылып Рахмат айтсам күлөсүңбү деп, бир башкача ырдачу деп. Ошо ырларын баары эле карап көрсөм хит экен. Биз мурда хит дегенди билчү эмеспиз. Эл ырдап атса, сүйүнүп жүрөчүбүз. Азыр болсо радиодон тартылып калса эле, тияктан бияктан көрүнүп калса эле, аябай хит деп өздөрү айтып атышпайбы? А биз элдин ичинде эл ырдаганды көрүп алып таң калып атабыз. Чын эле убагында биздин ырлар хит болгон деп. Анан
Ошол бир ырлардан ырдап Азыр берейин. бериңиз. Эми бул 30 жыл мурунку ырлар, эми кечирип коесуздар, кагазда астыма алып алдым. Анан ошо жаштык сыры деген азыр мындай болуп атат да, айтып атпаймынбы? Жаңырларды ырдайлы, жаңырларды деп даярданып келели десек болбой эле. Ай баягы. Ай Шахризе баягы. Могучу деп өздөрү ырдап келишет. Анан ошону ырдап калабыз, кээде таарынабыз. Ай эмнеге жаңырды ырдатпай атышат, ай туура эмес го десек, көрсө ошондон башталат экен да. Ошондон башталат экен. Ошо эски ырларды эстеп, эски ырларды сурап, анан ошондон биздин баягы хиттүү ырлардын ээси экенин ошондон билип атабыз. Келиңиз анда жаштык ыры, Жаштык сыры. Жаштык сыры. Сөзү Шайлебек Дүйшеевдики, ону Сагынбек Момбековдуку. Атыры жытты жаздын кечеле, алма гүлүн ачкан кеселе, биз бараттың багаралап жайгана, жашоо бизге майрам сесиле, анан эркем айттың мага шыбырап, жүрөлүчү дайым дайым бир келем. Эркем анан айттың маган, өмүр бою сен деп жанамай, сен деп жанам. Эң бактылуу күнгө тезиге, эч кимге айтпас ырлар чечилем. Карегимде жайнап сенин жылдызың, оталонуп турду сесимде. Анан айттым өмүр бою сыйлашып, жүрөлүчү дайым дайым бир келем. Эркем анан айттың маган, түбөлүккө сен деп жанамай, сен деп жанам. Шаттык баскан шардын кечеле, шайыр көңүл жаштык кеселе, жолубузга кайдан түштү чагылган, жок жеринен бөлүп экиге, жашайт тура жалгыз гана махабат. Өткөн менен өмүр теселем. Эркем анан издеп калам, күндөр өтөт, кантсым табамай, кантсым табам. Ай 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 ай, ай 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 ай, ай 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 ай, ай 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 ай. Бали баракелде Ньюс телеканалының Чайдан ичип таңдамай алыңыз. программасында сиздер сагынып калган үн, сиздер сагынып калган талант Шахризада Аскарова Эркемай жакшылыгы сонун жүрөк сыры деген жаштык сыры деген жагымдуу чыгарманы аткарып берди. Шахризада эже, чынында сизди каякта жүрбөсүн, ушундай сулуу, татынакай, Рахмат. стилдүү кийинип алып жүргөнүңүздү көрөбүз да. Анан балким жаштыкты сактоонун же ушунун бир сыры барбы? Эми кандай десем, мен өзүм баягы элдер айтат да, жайдары мүнөз, шайыр мүнөз, ачык мүнөз дейт. Анан баягы любой компанияда, любой коллективде өзүм баягы ушундай коммуникабелдүү алып жүрөм да. Ошо сөздү мындай кыргызча айтканда баягы элпек, ар бири коллективге кошулуп кетет депчи. Анан кийин Ошонун эми аны биз билбей деле калдык да. Биз баягы эмгек иштеп жүрүп билбей деле калдык. Анан кийин эгерде ошону билгенде балки биз эрте эле алып коймокпуз деп ойлойм да, ошо заслугаларды. Анан кийин ушул мүнөзүм себепчи го деп атам да, себеби мен деле көп салондорго деле барбайм. Өзүңүздөр билесиздер, 25 жыл оорук чалгызды багып, мен таптакыр эле баягы сахнага келип, сиздердин алдыңыздарга жаркырап келип, андан
баягы медалдын аркы бети бар дегендей. Орукчал эни баланы баккан эненин түйшүгү көп дегендей. Ошо менен жүрүп алышып жүрдүм, бирок элди көргөндө жарктап кетип, элсиз жашай албайт экенбиз биз өнөрпоздор. Ошон үчүн элдер бизге дем берет, биз кайра өзүбүз сиздерге нурубузду чачабыз, ошентип эле жүрөбүз. Балким ушул жүрүш керек, себеби шайыр жүрүш керек. Анан кийин ушундай кең пейил, ток пейил жүрүш керек да. Ошол дагы мындай сулуулукту кошот го деп ойлойм. Бали. Сиздин айткан сөздөрүңүз балким жаш өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө өзгөчө бир сонун, кулагына күмүш сырга болуп кеткен кеңештер дагы айтылып кетти деп айталы. Анча-мынчалары баягы башкача болуп жүрүп калып атат өздөрүн, мына кээ бир жерде шайыр болбой калып атат дегендей. Мындай да жаштык кесип болот дегендей, барал кесип болот дегендей, балалык кесип болот дегендей, анан ар бир кездин өзүнүн баягы закон ченемдүүлүгү бар да. Бирок эң негизгиси ынсапты унутпаш керек. Иманды унутпаш керек. Биз деле мына орус класста окуп, Ленинградка чейин барып окуп, жалаң оруштардын жанында жүрүп дегенде, хахолдор менен жашадым дегенде, бирок баягы түпкү жүрөгүбүздө ар жакта кыргыздын намысын коргогон, баягы кичине аксакалдарды, улууларды сыйлаган, мындай бир кандайдыр бир өзүнчө баягы ынсап болот да адамда. Ушул ынсапты жоготпош керек. Мейли Америкага барса дагы, мейли айга барса дагы, асманга колу жетсе дагы, 1000 награда алса дагы, 1000 баягы дөөлөткө жетсе дагы, адамгерчиликти сактап калыш керек да. Ушуну жаштар көбү билбей атышат. Эми ушуну эгерде өзүңдө жок болсо, мунун баарын айлана чөйрөгө караш керек, улууларды караш керек дегенде, кичине баягы салыштырып, жакшылык жактарын алыш керек, жаман жактарын жашырыш керек дегенде, биз деле улууларды көрүп чоңойдук, жалаң китеп менен чоңойдук. Ошо китептен алдык бүт баарынчы. Бизде деле баягы айылда деле өстүк, эне ата берген тарбия деле бар, бирок көбүнчө баягы коомдо алып жүрүштүн бүт баары ушу китептен, улууларды көрүп, коллективден да үйрөндүк да. Ошон үчүн жаштар көбүнчө коллективге аралашса, ушунун баарын өздөрүнө таап алышат деп ойлойм жолдорун. Ошо мен жаштарга болгон азыркы көзгөчө биздин өнөрпоз жаштарына берген кеп кеңешим ошо коллективдерге көбүрөөк кошулгула, улуулар менен көбүрөөк аралашкыла, эч жамандыгын көрбөйсүңөр, только жакшылыкты көрөсүңөр, жакшы сөз угасыздар, жакшы жака өзүңөрдү бурасыздар деп ойлойм. Чоң рахмат Шахризада эже, жакшы кеңештериңиз үчүн, анан келип биздин студиябыздан жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн сиздерге рахмат, журналисттерге чоң рахмат. Биздин бүт жакшылыктарды элге чагылдырган сиздер болуп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анан учурдан пайдаланып, ушул баягы награждениянын аркасы менен мен дагы эркелеп элиме жакшылык каалап коеюн. Жана да сөздүн башында да айтпадым, эл биринчи сүйүнүп атат деп. Урматтуу калайык урматтуу бир туугандар деп айтсам болот, боордоштор деп айтсам болот. Чет мамлекеттеги боордоштор дагы салам дубайын айтышып, куттуктоолорун айтып атышат. Мен биринчиден элибизге таазим кылам. Экинчиден ата мекениме, ушу биздин эмгекти баалап, Маданият министрлигине, ажообузга, быйыл бизге ушу Сооронбай Шарипович туш болуптур, өзүбүзгө окшогон ушундай баягы советтик доорду билген, жөнөкөй, ушунчалык жакшы саамылыктарын ага да чоң рахматыбызды айтып коелу. Андан кийин өнөрпоз өзүбүздүн коллегаларыбызга рахмат айтып коелу. Жөлөп таяп, Шахриза сиз эле калдыңыз, бол деген. Андан кийин мен жердештерим Сары Өзөн, Чүй, Сокулуктун элдери концертибизди даярдап атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздер бар, биз барбыз. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Жакшы сөздөр болду, тилектер айтылды. Баардыгы кабыл болсун. Ыраазычылык билдиребиз эже. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шахризада Аскарова болду. Ыраазычылык билдиребиз. А биз болсо Таң Маанай программасын уланталы.